Саламатсыздарбы? Ары медиа порталынын айымдар тууралуу берүүсү, бул берүүбүздө айым бактылуу жашоосу үчүн кандай жашоо образын тандоосу керек? Бул сурообузга бренд Чики мода үйүнүн негиздөөчүсү Чынара Мамажакупова жооп берди. Айым негизи өзүнүн эне экенин унутпаш керек. Аял эне, аял тарбиялоочу, өзүнүн бактылуулугун, даңктуулугун, өзүнүн айымын, назиктигин жоготпосун деген бир максатта. Жолук салса айым бул өзүнө айымдуу болуп, назик болуп, мен окуумду бүтүп, анан иштеп, анан кийин турмушка чыгам деп туура эмес ойлонушат да. Жасай турган нерсесин күйөөгө тийгенден кийин деле жасап кетиш ал эң оңой иш деп айтсам болот да. Негизи аялдарга мен айтат элем, баарына жетишсеңиздер болот, только убакытты туура пайдаланса, ошо сөздү дагы азайтып, жумушту көбөйтүш керек да. Айымдын айым болушуна бул жылмайыш керек да. Бизнес чөйрөсүндө 15 жыл аралыгында өз атынан бренд чыгарууга жетишкен моделер Чынара Мамажакупова биздин Ары медиа порталына айымдар өзүн кантип алып жүрүүсү керектиги тууралуу айтып берди. Айым негизи өзүнүн эне экенин унутпаш керек да. Аял эне, аял тарбиялоочу, аял бул башкаруучу эмес, балдарын башкаруучу десек болот. Ошол сыяктуу биздин кыргыздардын айымдары азыр көбүнчө чет өлкөлүктөрдү туурап, ар кандай болуп бара жатышат, бирок аны биздин мамлекет ушунчалык жардам берип, эгерде бир колдоо көргөзө турган болсо, биздин кыздарыбыз, айымдарыбыз өзгөрүшү мүмкүн. Биз дагы ага чоң салымдарыбызды кошуп келе жатабыз. Себеби айым деген өзүнүн айымын жоготпош үчүн мисалы жолук маселесин козгосок, жолук салса айым бул өзүнө айымдуу болуп, назик болуп, акылдуу, ушундай бир баркталып, даңкталып ушундай калышы мүмкүн да. Ошондуктан айымдар азыркы заманда бир өзүнүн бактылуулугун, даңктуулугун, өзүнүн айымын, назиктигин жоготпосун деген бир максатта. Окуумду бүтүп, анан иштеп, анан кийин турмушка чыгам деп туура эмес ойлонушат да. Негизи аял, айым деген окууну бүткөндө эле, школдогу окууну бүткөндө эле турмушка чыкканы аябай абзел. Андан кийин негизи айымдар кыла турган нерсесин, колунан келген, окуй турган, жасай турган нерсесин күйөөгө тийгенден кийин деле жасап кетиш ал эң оңой иш деп айтсам болот да. Себеби жетише турган аял баласын да багып жетишет, жумушун да кылып жетишет, ата энесин да карап жетишет, бир туугандарын да карап жетишет, баарына жетишсе болот. Бул адамдын өзүнүн аракети десем болот. Пландап алып, негизи адам деген кыялданат да. Бир кыялданбаган бул бир шайтан да негизичи. Ошон адам кыялданып, ошо кыялдарын, максаттарын баарын жазып, анан ошол саатта жетишкенге аракет кылыш керек да. Ошентип жашаса, бул жашоодо көп убакытты утуп кетсе болот, көп нерсе менен. Окуп жетишсе болот, бала да карап жетишсе болот, баардыгына өзүнүн жумушуна да барып. Негизи аялдарга мен айтат элем, баарына жетишсеңиздер болот, только убакытты туура пайдаланса. Азыр адамдар айтат, ой убакыт абдан тар болуп баратат деп. Ал эч кандай тар эмес. Бул биз өзүбүз жалкообуз. Көп уктайбыз, көп көчөдө жүрөбүз, көп сүйлөшөбүз. Ошо сөздү дагы азайтып, жумушту көбөйтүш керек да. Идеальный негизи адам болгон эмес, бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз идеальный деп Алла таалам жиберген. Ошондуктан биз идеальный эч качан боло албайбыз, бирок идеальный болгонго биз аракет кылабыз. Ал деген аялдар биринчиден өзүнүн аялдык аң сезимин жоготпосо, энелик, эне деген атка татыктуу болсо, ошону жоготпосо, ошого эмнелер алып келет бизди ийгиликке. Дагы да болсо өзүн жакшы алып жүрүүсү, өзүн тың, таза, ушунчалык коомдо бир өзүнө пайда алып келе турган болуп, ушунчалык бир адамдарга бир айтат го, бир садаганын эң жакшысы, эң акыркы эле бир бөлүгү бир жылмайып койсоң дагы жакшы сөз депчи, жакшы садага депчи. Ошондуктан айымдын айым болушуна бул жылмайыш керек да, көп жылмайып,
бирок ошол эле убакта баардык ишти мындай уруш жаңжал менен эмес, аябай аял деген абдан амалкөй келет, ошо амалы менен жайгарып кетиш керек баардык жумуштучу. Ой, энем тетерде иштеп жүрүп эле жана 4 кийимди тигип жүрүп эле анан ушундай тикпечи болчу да иш кылса деп калбасын деп мындай эсте калсын да, энем деген мындай эл журтка мындай акылын айтчу, мен энем мондай болчу деп, мен балдарым менен сыймыктанып, туугандарым, эң биринчиден ошо балдарым десем болот да, ошолор сыймыктанып, мен энем ушундай акылдуу аял болчу, мондай болчу, мондай жерлерде иштеген, мондай болгон деп ушу менен сыймыктанса деген эмеде өзүмдү ошого жараша алып жүрөм да. Жогоруда айтылган кеп кеңеш кулагыңызга күмүш тырга болсун. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз.